урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист жана коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбек жана анын шакирттери тарабынан даярдалган Нике кереметтери аттуу долбоорго назарыңыздарды бурабыз. Баштайбыз анда. Исламдан кабарсыз айрым ата-энелер кыздарын байга берсиле жыргап кетчүдөй, анын сырткы келбетине, ээлеген мансабына, байлыгына кызыгышып, дини ыйманы туурасында сөз кылышат. Күндө ичкен ыймансыз аялын кордогон күйөөдөн көрө, анын кедейге тийип, ач отурса да тынч отурганы артык деңизчи. Ата-эненин караңгылыгы кыздын эле шору. Бул бүгүнкү күндөгү ачуу чындык. Амансыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биз Нике кереметтери көрсөтүүсүнүн жар тандоо тууралуу сөз кылмакчыбыз. Студияда мен Кызбырак Токтобаева сиздер менен бирге болмокчумун. Бүгүн биз менен көрсөтүүдө чогуу алып бара турган белгилүү журналист Мыктыбек ажы Арстанбек болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Агай, айтсаңыз, баарыбызга белгилүү болгондой, акыркы күндөрү ата-энелер дагы, жаштар дагы көпчүлүгү байлыкка, сулуулукка карап үй бүлө күтүшүп атышат. Бунун аягы эмне менен аяктайт? Аягы эгерде үй бүлөдө ынтымак болбосо, албетте, эгер байлыгына кызыгып, сулуулугуна кызыккан үй бүлө, кызыгып курулган үй бүлөдө ынтымак эртедир кечтир урайт. Бардык ширинчилик түгөйт, мындай айтканда. Анткени ортодо ыйман, эки жарды тең алдыга тартып туруучу бир чоң максат болуш керек. Ал максат сулуулук болгон үчүн аялы кичине карыгандан кийин, бетине бир иш түшкөндөн кийин кызыгы кетет. Ал алдыга тартып турган, сүйрөп турган максат байлык болсо, ал эртеңинде тарагандан кийин же бир банкрот болгондон кийин Кытайга барып келип, ал дагы тарайт. Демек эч качан тарабай турган бир кызыктыруучу максат болуш керек. Мусулман дининде ал максат Аллахтын ыраазылыгы, бейишке чыгуу. Күйөөсүнө аялы жардам бериш керек, бейишке чыгыш үчүн чырма окутай, аялы күйөөсүнө. Эгерде ошон үчүн биз айтабыз, эгерде ыйман болбосо, ал үй бүлө эртедир, кечтир урайт. Бирок мага айтышат, мына Европада жашап атпайбы, мына Россияда жашап атпайбы, орустар деле, тигилер деле, булар деле деп айтышат. Мен айтат элем, жашаша бирөө, жашаган башка нерсе, бактылуу жашаган экинчи нерсе. Айвандар деле жашайт, туурабы? Курт кумурскалар деле, канаттуулар деле жашайт. Бирок адам интеллектуалдык макулук, ал жашаганда жашоонун баркын билиш керек. Демек, андай үй бүлөлөр эмне менен урайт, эмне менен аяктайт десе, мен айтат элем, же бактысыздык жашоо, мамлекеттен коркуп жашайт, ажырашып кетсем алимент төлөтөт, же каматып коет, же кайнагаларым келип урат, же чыгылып ушундай биринен бири коркунучтун негизинде жашаш мүмкүн. А эгерде андай коркунуч болбосо, сөзсүз урайт. Деги эле бүгүнкү күндө кыргыз кыздары канча жаштан турмуш курууну каалашат? Канча жаштан турмушка чыгыш керек? 18 бүткөндөн кийин бардыгы турмушка даярдуу болуп калат. Мен үчүн жашына карап эле турмушка чыгат жарын тандап алса. Мен азыр 22 жаштамын. Канча жаштан турмуш курууну каалап атасыз азыр? Мен жаш койбойм, өзүмө ылайыктуу адам чыкса, кайсы убакта болсо чыгам. Мен азыр 18 жаштамын, бирок мен азыр турмушка чыгууга даяр эмесмин. Мен азыр кайда барбагын, баары бир турмушка чыгасың дечи, бирок азыр эмес да. Мен оюмча бизге азыр эртерээк болот. 18десиз, 18десиз. Турмушка даяр эмесмин деп атасыз. Азыр балким сиздин ата-энеңизди билип, ушул жакшы жердин кызы эле деп жуучу келсе да, мен али даяр эмесмин деп кайтарып ийесизби? Жок, мен азыр окушум керек. Мен окушум керек деп кайтарасызбы? Ооба. Тийбейсиз. Качан турмушка даяр болосуз? Бир 23-кө чыгып калганда. Анда эч ким келбей койсочу? Өзүм издемекмин. Өзүңүз? Ой, мен даяр болдум да. Кыргыздар кыздардын жашына жана чачына жараша ар түрдүү атап келишкен экен. Мисалы үчүн секелек, бийкеч, карадалы. Секелек кыздардын маңдай чачтары өрүмгө кирелек кыздарды секелек дешкен. Ал эми секелектен өткөн кыздар чачтарын аркага 40ка майдалап өрүп жүрүшкөн. Келин болгондон кийин ал чачы эки өрүмгө айланган. Көпкө чейин чачы эки өрүмгө айланбай жүргөндүктөн, аркасын кара чачтар жаап жүргөндүктөн карадалы деген сөз келип чыккан экен да. Ал убакта 20 жаштагы кызды карадалы дешкен. Ал эми бүгүнкү күндө 30-35 жаштагы турмушка чыга элек айым өзүн секелекмин деп элестетет. Буга анткени билесиңби эмнеге? Ал чачын кыркып ийген. Тура айтасыз,
туура айтасыз агай, чачын кыркы берген. Бирок буга ислам кандай карайт? Исламда шашкалыкты жакшы көрбөйт. Шашпагыла дейт көп нерсени. Бирок кыз баланы эгер мына үйдө адам өлүп, өлүк мынеде турса, өлүктөн биринчи жуучу келип калса, кыз баланы бербей келе дейт. Мындай шашмалык кыз баланы батыраак күйөөгө бериш керек. Чындыгында карадалы болуп жүрүү, азыр эми балким бизде коомдо мындай анча деле сөз болбой калгандыр, бирок илгери кызы күйөөгө тийбесе энесин аябай уят болгондо. Туурабы? Мунун кызын албай атат эч ким. Эмнеге албай атат? Эмнеге анын кызын албай атат? Демек бир жеринде бир нерсе бар. Же тагитүү начар, же дагы бир нерсе. Бүгүнкү күндө кызын сурап келсе, ата-энелери кичине кызым ойноп алсын дейт. 19 кыз эмнени ойнойт? Ал курчак ойнобойт. Түшүнүктүү нерсе эмнени ойнойт. Ошон үчүн биз шаштырат элек. Батыраак бүгүн турмушка чыккыла жүргөндө эмне? Бүгүнкү күндө илимий жактан алып караганда кыз балдар дене боюнун жетилүүдө бул 24-25 жашта токтойт да. Ошол турмушка даяр жана ошондой эле айтып кетет элем, мындай моралдык жактан өзүнүн алып жүрүшү дагы бул ошол убакка келгенде мындай айтканда 24 жашта бойго жетет экен да кыргыздын кыздары, бечаралар, 24 жашта жетет экен. Жок, дене бою түзүлүшү боюнча. Ошо бойго жетүү деген ошо да. 24 жашта. 24-25 жашта. Сиз демек 24 жашка чейинки кызга үйлөнбөйсүз. Мен айтар элем, мен ойлойм ошол жаштагыларда жакшы балдар туулат деп ойлойм. Сиз канча жаштагы үйлөнөсүз? Кудай буйруса мен ойлойт элем, бирок кыздын негизин айтканда жашы ошол 23-24 жаштагы кыздар. Биринчиден айтар элем, ал кызды мен өзүм да карап көрөт элем, биринчиден ата-эненин айтканы эле. Айтканы бирок бир четинен туура, бирок ал кызга сен өзүң дагы ал менен өзүң дагы мындай психологиялык мемең туура келиш керек да. Эгер туура келбесе, ал эртең жашооң, сен ата-энең жашабай, сен өзүң жашайсың. Туура келгенин каяктан билесиз? Ал менен сүйлөшүп көрүш керек да. Канча жыл? Канча жыл деп айта албайм. Ар адам ар кандай. Мисалы үчүн кээ бирлери бир жылда билиш кыйын, бирок психологиялык жактан сөз байлыгын же сөз мемең туура келиши мүмкүн. Бекболот. Бекболот. Адамдын психологиялык жактан кандай экендигин жашап көрүп анан билет да. Демек сиз жашап көрүп анан үйлөнөсүз. Бирок жашап көрүп билгенден кеч болуп калбайбы дейм да. Демек жашабай туруп биле албайсыз. Жашабай туруп биле албайсың, бирок мен ойлойм бир 50% биле аласың. Жашабай туруп. 50% начар болуп калсачы үйлөнгөндөн кийин. Биринчиден ата-эне тандаган кыз мындай жаман кыз болуп чыга келбейт. Биринчи кыргызда макал бар го, кыздын сыры төркүнүнө маалым деген. Демек ата-эне дагы ошо кыздын төркүнүн жана башка жактарын, ыйманын, билимин баарын калдап Бирок туруп ал сенин ата-энеңе кыздын жаман жагын айтпайт да. Төркүнү ата-энеси, анын бир туугандары. Жок, мына жерде кыз дагы ошол кызды ата-эне тандап атат да. Тандаганда Демек сиз ата-энеңиз каалаган кызга ата-эне үйлөнөсүз, каалаган тандаган кызга үйлөнөм. Ооба. Агай, айтсаңыз, бүгүн ушул кыздын макулдугусуз эле ата-эне куда түшүп коет да. Буга кандай карайсыз? Кыздын макулдугусуз эч ким үйлөнүүгө акысы жок. Биз жана ала качууну жапайылык деп атпайбызбы? Анткени ал кыздын макулдугу эске алынбайт. Кыздын макулдугу сөзсүз эске алыныш керек. Мисалы үчүн бизде өкүлене деген бар го. Бүгүнкү күндө мен Кыргызда дагы бир салт чыгыптыр. Кыздын да өкүленеси, баланын да өкүленеси пайда болуп калыптыр. Мен айтам, келечекте кыздын өкүл атасы да келиш керек. Кыздын өкүленесинин өкүленеси да келиш керек. Баланын өкүл атасы да келиш керек, өкүленеси. Ошондо мындай ЗАГСка чыкканда бир 50-60 адам болуп чыгат экен. Сен кимсиң? Мен өкүл атасынын өкүленесимин. Өзү өкүл деген вакил, жанагы кепилдөөчүсү, анын өкүлү, атынан сүйлөөчү, укугун берүүчү кыздын макулдугун берет да. Мисалы үчүн, кыз макулмун же макул эмеспин деп али жашы жете элек, акылы жете элек болсо, анын өкүлчүлүгүн же атасы же агасы берет. Же бир тууганы берет. Мына ушунда дагы кыздын макулдугусуз өкүлү жооп бере албайт. Бизде аталар апарып жете элек отургузуп коет деп атпайсыңар? Мен андай кызды көрө элекмин. Атасы апарсын, атам берди деп отуруп калган кызды көрө элекмин. Атасын сотко берсе керек азыр. Бүгүн батыш идеологиясы кыздарды эрге бере албай кыйналып атат. Чындыгында. Бирок алардын идеологиялык негизи акча болгондуктан кыздар токто акча кылып алайын десе жооп бере албай атат. Биздин идеология, ислам идеологиясы, акчаны эмне кыласың? О, акча таба турган бир кулга барып тий деп атат. Ошого тий дагы ошону башкар. Ошондон төрө жана ошонун канышасы бол деп атат. Акча керекпи? Мына эшектей иштеп акчаны тапсын, ошого тий деп атат. Мынау жакшыбы же барып өзүң диңкилдеп иште деген жакшыбы?
Мен көп қыздардан сұраймын. Қаншаға шықтың? 19-ға. Қаншаға шықтың? 20-ға. Қашан күйеуге тиесің? Бірінші оқуны бүтіп алайын. Анан ішке кіріп алайын. Анан 1-2 жыл іштейін. Анан мен айтамын, бечара қыз, байқұш қыз. Ата-енесі үйреткен емес та. Сен қанышасың. Сен негір емессің. Туылғаннан баштап бечара іштейді, өмір бойы іштейді. Үйде отырбайсың ба? Біреу іштесін саға. Сен отыр, мен о Макатака Тумба деген Африкадағы айылдан алиги ақ ешкінің пұтыны алып келіп шашлық қылып бер. Дикілдеп кетсін Африкаға, Макатака Тумбаға. Мына ушундай психология жоқ болпай, қыздарыбыз азыртан эмне болса өзүн негирдикке даярдайт. Мен иштешим керек, анан иштеш үчүн окушум керек, анан иштегенде дагы көп айлык табышым керек, иштен айдалып кетпес үчүн эртең менен саат 8-де турушум керек. Мен кыз болуп калбапмын деп атам. Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат да. Сиз айтып атасыз, кыздын макулдугусуз күйөөгө берип, бул исламда караманча каршы турат буга ислам депчи. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгер адеп акылагы толук адам кызыңарга куда түшүп келсе, бир күн бир түнгө жеткирбей макулдугуңарды бергиле деген экен да. Кыз бир күн бир түндө болочок күйөөсүн аныктай албайт. А исламда деле бул жерде кыздын макулдугу эске алынбай жатпайбы? Эске алынып атат. Бир күн бир түнгө калтырбай макулдугуңарды бергиле деп ата-энесине берип атабы. Ата-энеси алып кеткиле деп кызыңды берип сал деген жок. Кызың менен сүйлөш. Эгер кызың макул болсо, мусулман кыздар адатта ата-энесинин айтканын кылат. Кызым, мага ишенесиңби? Ооба, ишенем. Мен сенин бактылуу болушуңду каалайм, Ооба. Анда мына балага тий. Макул атат. Сен айттың, значит мен сага ишенем, сенин көзүң жетип турат, мен тием. Турмуш курууга даярмын. Чайник бере жууганды билем, оокат пиширганды билем, эрди күтүп алганды билем. Майли ата, мен тием десе, эртеси берип сал деп атат. Кыздын макулдугу бар болсо деле ата-энеси бербегендер бар да. Туурабы? Койчу оларды. Ошо жака тиесиң, койчу ошону деп. Мына жерге эле берем мен сени деп. Кээ бир энелер бар, кыздардын кошуналарына берет. Катташкан оңойраак деп. Мына ошондой нерсени айтып атат. Кызды батыраак турмушка бергиле. Кыздын көзүнө башка нерселер кызыл, тазыл, жакшы көрүнүп кетелегинде. Рахмат агай, бүгүн биздин аудиторияга жалаң ыймандуу деген кыздар келди болуш керек. Мен кыздарга айтайын, ата-энеңер силерди бир күн, бир түндө чечим чыгарып, бирөөгө күйөөгө бермек болду. Буга сиздер кандай карайсыздар? Мен ойлойм, жашай турган мен, мисалы ата-энем балким ошо баланын үй бүлөсүн, баланын жакшы экенин сүрүштүрүп, бул жакшы кызым деп кылышы мүмкүн, бирок мен эгер сүйлөшкөн жигитиңизди деп атпайсызбы берсе деп, мен сунуш кылып көрөт элем. Ата, апа, мен сүйлөшкөн бала дагы ушу жакшы, сиздер да көрбөйсүздөрбү, ошолордун ата-энеси менен мындай сүрүштүрүп дегендей да. Конкурс кылат элек. Өтө туура. Балким ата-энеси бул кыздын жигитин билбейт да, туурабы? Билгенден кийин, кызым өзүңкү мазда турбайбы, давай. Агай, ушу жерден айтат да. Балдар сүйүп атышат, бирок кыздарды алам деп алар кепилдик бербейт да. Сен ошентип жигитиңе ишенип, ата-энең тапкан жерден каршы болдуң, Ал эми сени жигитиң албай койсо, бул жерде эмне болот? Кудайдын астына мисалы өзүнүн карындашы, мисалы ушу алдаган кызы өзүнүн карындашынын ордуна коюп көрөт болуш керек, мени дейм да, ыймандуу, Кудайга ишенем. Алдабайт. Микрофонду Дилкумар. Сен азыр турмушка чыксаң бала тарбиялай аласыңбы? Азырчы 14-13 жашар колунда жок ата-энелер кыздарын бирөөнүн бала багуучусу кылып жөнөтөт. Ошолор багып акча таап атышпайбы? 13-14 жашар кыздар балдарды багып. 17 жашар мен мисалы үчүн беймарал бага. Мен Мыктыбек агайдын оюна караманча каршы келейин деп турам. Себеби 2009-жылы статистикалык маалыматка караганда өзүбүздүн Борбордук бакыт үйүндөгү жарандардын ажырашкандыгы тууралуу актысын жүргүзгөн Карыбекова Асель эже мындай деп жооп берет да, эмнеге ажырашуулар көп болуп жатат дегенде, ол айтат, кыздар эрте эле турмушка чыгып жатышат. Ошол үчүн жашоонун кыйынчылыгына чыдай албастан көп ажырашуулар болуп атат. Кыздар 24-25 жашка чыкканда турмушка чыкса жакшы болот эле деген пикирин айткан да. Азыр. Мен сизге аргумент берейин. Балким ал эжеке туура эмес ойлоп аткандар да, жаштыгынан ажырашып атат деп. Балким ажырашуунун башка фактору бардыр. Ал балким 17 жашында турмушка даяр эместигинен,
Балким даяр болуп келсе 17 жашынан балким бекемирээк үй бүлө болор беле. Мен 24 жашта карыганда тийип алып ажырашкандарды андан 10 эсе көп фактысын айтып берем. Ал кыздар уже калыптанып калган кыздар, акты караны билип калган кыздар, эркектерди сындап көнүп калган кыздар, келди дагы жакпайт, характерибиз келишпейт, демократия, укук тиги бул маселе болду дагы 2 күндүн биринде жаңжал. Андан көрө эртерээк тийип күйөөсүнө көнүп жашаса оңоюраак болмок. Азыр эртеле турмушка чыгып кетсе кыздарчы, айылдагы айыл апасы айтат. Бул азыртан эле эрсиреп калыптыр, эртеле тийип кетиптир турмушка. Кыздар ушулдан сөздөн коркушат да, ошон үчүн Айылда ушундай сөздөр болобу, Болот, сөзсүз болот. Кыздар аны өздөрү деле жакшы билишет. Эртеле турмушка чыкса, бул окууну бүтүп атып эле чыгып кетет. Турмуш мага керек да, менин айылыма эмес да. Туурабы? Бүгүн эркектер казанда, ал эми аялдар базарда деген жаңы макал чыкты да. Бул моюнга алуучу нерсе. Аялдар 2-3-тү төрөгөндөн кийин үй бүлөдөгү жетишпестиктен улам базарга чыгып, балдарын таштап кетүүгө мажбур болуп атышат да, агай. Бул жерде эркектер мындайча айтканда өздөрүнүн милдеттеринен, укуктарынан оңой эле кутулуп атышат да. Аялдардын ошол өздөрүнүн кыздар айтышат, көпчүлүгүчү мен окуп, анан кийин иштеп, өзүм эптегидей болгондон кийин, бала баккыдай болгондон кийин турмушка чыгам деп атат да. Бул шариятка эмес, бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган нерсе болуп атат да. Мен бир насихатымды айтайын, күйөөгө тиерден алдын эр тандоодо бирден бир негизги критерий бар, пайгамбарыбыз айткан. Иманына караңыздар жигиттердин, жана мүнөзүнө караңыздар деди. Биздин кыздар өздөрү жигиттерди дискотекадан издейт, тамеки тарткан, арак ичкен жерлерден издейт. Анан ал жигит иши жакшы имандуу жигит болушун каалайт да. Өздөрү лайка суу аккан арыга кайырмак ташайт, анан деңиздин балыгын жегиси келип атат да. Жок, деңиздин балыгы деңизде болот. Жакшы эрлер дискотекада жүрбөйт. Алар эрте үйлөнүп, эрте үй бүлөнү, туурабы? Демек, иманына караңыздар деп атат. Андай эрлерди мечиттен издеш керек. Мүнөзүнө караңыздар деп атат. Адебин караңыздар, ал кандай. Мен бир да намаз окуган мусулман дининде жашаган эркектин аялын Россияга жөнөткөнүн көрө элекмин. Барса өзү кошуп кетип аткандыр. Бирок аялын жөнөтүп коюп, анын акчасына жашаган намаз окуганды көрө элекмин. Ким билет, көрсөтсөңөр балким пайда болуп калгандыр деп айтышым мүмкүн. И то мен айтам, анын демек никени түшүнбөптүр бул деп айтам. Эр тандаганда кыздар, мен ушуну айтат элем. Мен сенен төрөйм, тарбиялайм. Акыретте сени уят кылбай турган кылып тарбиялайм Аллахтын алдында. Бирок сен мени багасың, мени кийинтиресиң, мени коргойсуң, билим бересиң. Мен сени тоонун артында тургандай турайын сенин артыңда деген милдетти эркекке коюш керек. Туурабы? Биздикилер эмне болду? Кыздар өзү алданып калат да, бат элечи. Кулагына келип лапшаны ийилди, сүйөм, күйөм, өлдүм. Кыз чалкасынан кетти, тийди, эртеси күнү турса крокодил. Торе, ишке чык, дипломуң барбы дейт. Анан эмне кылат бечара? Чыгат ишке. Ошого даярданган өзү. Эр тандоодо негизги критерий биз айткандай. Аллахтан коркобу, коркпойбу? Мен бир окуяны айтып берейин, мен бүгүн ошо маек токтотобуз. Илгери бир Мару деген шаарда бир бай болгон экен, Нух ибн Мариям деген бай болгон экен. Ошонун бир өтө чоң жүзүм багы бар болуп жүргөн. Анан ошол жүзүм багында бир Мубарак деген бир мындай бир кызматкер иштетип жүргөн. Бир күнү ошо Нух деген бай үйүнө келип отуруп, чакырып баягы Мубаракты кел, бир жүзүмдөн алып келчи, мен жейин дептир. Анан жүзүмдөн алып келсе, жесе ачуу. Башкасын алып келчи дейт. Дагы башка жүзүм алып келет. Аны жесе алды ачуу. Байдын ачуусу келип, мына ушундай чоң жүзүм бактан мен кожоюнумун го, мага бир ширин жүзүм табылбадыбы? Десе Мубарак айтып атат. Өзү индус, мусулман. Сен ушул бактын кожоюнусуң. Мени ишке алдың. Ушул бакты кайтар деп алдың. Бирок жеп көр деп айткан жоксуң да дейт. 2-3 жылдан бери ошол бактын багбаны болуп иштеп, жүзүмдү жеп көрө элек экен. Дароо кызын чакырды дейт. Кызым мынага тиесиң дейт. Рахмат агай. Ошондон туулган бала ислам дүйнөсүндө чоң окумуштуулардын бири. Мубарак Фури деген. Мына ошондон туулган бала. Мына ушундай күйөөлөр тандаш керек. Бүгүнкү биздин көрсөтүүдөн кийин ата-энелер жана жаштар байлыгына, сулуулугуна эмес, ыйманына, динине карап жар тандайт деп үмүт кылабыз. Жар тандоодон эч качан жаңылбаңыздар деп бүгүнкү көрсөтүүнү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.